Саламатсыңар балдар, зоология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасы менен тааныша алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы канаттуулардын көбөйүшү жана өрчүшү жыл мезгилдерине карата жүрүм-турум өзгөрүүлөрү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер канаттуулар классынын көбөйүшү, өрчүшү, канаттуулардын жыл мезгилдерине карата жүрүм-турум өзгөрүүлөрү жана алардын себептери тууралуу окуп үйрөнөсүңөр. Ошондой эле канаттуулардын көбөйүшүн, өрчүшүн башка жаныбарлар менен салыштыра аласыңар. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабактарда канаттуулардын сырткы жана ички түзүлүшүн көбүчкөндү мисалында алып карап көргөн элек. Бүгүнкү сабагыбыз канаттуулардын көбөйүшү, өрчүшүнө арналмакчы. Жаратылышта канаттуулардын 9000ден ашык түрү белгилүү. Алар кантип көбөйүп, кантип өрчүшөт? Ал суроонун жандырмагын биз бүгүнкү сабакта жооп беребиз. Биз билгендей, канаттуулар айрым жыныстуу жаныбарлар. Алгач биз алардын эркектик жыныс органдары менен таанышып алалы. Эркек особтарынын жыныс бездерин биз уруктуктар деп атап коебуз. Ал жуптуу келет, бөйрөгүнүн жанында орун алган уруктуктарында же жыныс бездеринде жыныс клеткалары пайда болот. Жыныс клеткалары пайда болуп, жетилгенден кийин алар урук жолдору аркылуу түшүп келет дагы сыртка клоакасына ачылат. Анан клоакасы аркылуу сыртка чыгарылат. Көпчүлүк канаттуулардын копулятивдик органдары болбойт, кайбир гана канаттууларда болот. Ошондуктан булар уруктануу мезгилинде ушул клоакасынын арткы жагын сыгуу менен анан ургаачылык клеткалар же ургаачылык жыныс клеткасы аркылуу кошулуп уруктануу жүрөт. Демек, канаттуулардын эркектик жыныс органдары болгон уруктуктары жана урук жолдору жуптуу экен. Бөйрөгүн, заара түтүгүн жана ичегилерин көрсөтүп коеюн. Демек, бөлүп чыгаруу жана тамак сиңирүү системасынын түтүкчөлөрү дагы дал ушул клоакасына ачылат. Эми биз силер менен канаттуулардын ургаачылык жыныс органдарына кайрылып көрөлү. Эркектик жыныс органдарынан айырмаланып, ургаачылык жыныс органдарынын бир жак тарабы, тактап айтсам, сол тарабы гана өрчүгөн. Бул сол жумурткалыгы жана сол жумуртка түтүгү. Ал эми оң жумурткалыгы менен оң жумуртка түтүгү өрчүбөй калган. Себеби биринчи кезекте бул канаттуулардын салмагын жеңилдетүү максатында, экинчи кезекте эки жумурткалыктан пайда болуп, ал жумуртка түтүгү аркылуу келиш үчүн ошончол курулуш материал керек. Үчүнчү себеби болсо, бул эгерде эки жумуртка эки түтүкчөсү аркылуу клоакада ачылган болсо, анда алардын чыгышы дагы бири-бирине тоскоолдук кылат эле. Демек, ушул себептерден улам канаттуулардын сол тараптагы гана жыныс органдары, тактап айтсам, сол жумурткалыгы жана сол жумуртка түтүгү гана өрчүгөн. Ал эми оң тарабында алардын рудименти же калдыгы калган. Мынакей силерге бөйрөктөрүн, заара түтүгүн жана ичегилерин көрсөтүп коеюн. Эми биз жогорудагы маалыматтардын негизинде, башкача айтканда, канаттуулардын көбөйүү органдар системасы тууралуу маалымат алып алгандан кийин аларды бышыктоо иретинде кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Эмне себептен ургаачы канаттуулардын оң тараптагы жыныс органдары өрчүбөй калган? Жоопторго көңүл бөлөлү. Биринчи, салмагын жеңилдетүү үчүн, экинчиси курулуш материалды үнөмдөө үчүн, үчүнчүсү тоскоолдуктардын алдын алуу үчүн, төртүнчүсү балапанын басуу үчүн деген жооптор болду. Эми силерге тапшырма, бул суроонун жообун таптыңар болуш керек. Төмөндөгү суроого кайсы жооп туура келбейт деп ойлойсуңар? Башкача айтканда, катасын табасыңар. Эмне себептен ургаачы канаттуулардын оң тараптагы жыныс органдары өрчүбөй калган? Анда силер менен биз туура жоопко кайрылалы. Бул төртүнчү экен. Башкача айтканда, балапанын басуу үчүн деген жооп туура эмес. Ал эми калган жооптордун баардыгы ушул оң тараптагы жыныс органдарынын өрчүбөй калышына негизги себепчи болуп эсептелинет экен. Жыл мезгилдеринин алмашуусу канаттуулардын жүрүм-турумуна бир топ таасир этет. Айталы, жыл мезгилдери улам алмашкан сайын канаттуулардын, мисалы, жүрүм-туруму, зат алмашуу процесстери, ошондой эле популяциянын түзүлүшү дагы чөйрөнүн ар түрдүү факторлорунан улам өзгөрүлүп турат. Ага жараша дал ушул өзгөрүү болгонго чейин алар жер которуп кетишет. Айталы, мисалы, жарыкка карата канаттуулардын кандай жүрүм-турумдары жана ички секреция бездеринде дагы кандай өзгөрүүлөр жүрөт. Бул канаттуунун баш мээси
андагы гипофизин көрсөтүп коет. Эгерде күн жылып, жаз келип баштаганда күн узарат, күндүн жарыгы узун, түн кыска болуп баштаганда канаттуулардын ушул гипофизинде гонадотроптук гормондор бөлүнүп чыга баштайт дагы. Ал өз кезегинде жыныс бездеринде жыныс клеткаларынын пайда болушун жана жетилишин шарттайт экен. Демек, күндүн узарышы менен булардын ички секреция бездеринде дагы өзгөрүү жүрүп, анын натыйжасында жыныс бездеринде жыныс клеткалары пайда болуп, алар жетиле баштайт экен. Канаттуулардын ар түрдүү түрлөрү жыл мезгилинин ар кайсы мезгилдеринде төлдөшөт, көбөйүшөт, өрчүшөт. Эң башкысы балапан үчүн зарыл болгон жылуу температура жана ошондой эле азык мол болушу керек. Биз азыр силер менен ушул куштардын көбөйүшү, өрчүшүндөгү бир нече баскычтарга токтолуп коелу. Мисалы, баскычтардын алгачкы мезгили бул ошо көбөйө турган жерине барышы, экинчиси түгөйүн табышы жана уя салуу үчүн жерин табышы, уя салышы, балапан басып чыгарышы, андан кийин түлөшү. Дал ушул баскычтарды алар өзлөрүнүн өрчүшүндө басып өтөт экен. Мисалы, айтып коелу, канаттууларда биринчи кезекте жыныстык тандоо бар. Алар ошол көбөйүүчү жерге көчүп же миграцияланып баргандан кийин алар өз түгөйүн табышат. Же болбосо жыныстык тандоо башталат. Алгач мен жыныстык диморфизмге кайрылып коеюн. Өзгөчө тоок сымалдар жана кас сымалдарда жыныстык диморфизм жакшы өрчүгөн. Мисалы, кыргоолдордун, өрдөктөрдүн же тооктордун эркек ургаачысын биз оңой эле ажыратып алабыз. Башкача айтканда, чоң жана түстүүсү бул эркектери, ал эми кичинекей, түссүз, көркөмсүзү бул ургаачылар болуп эсептелинет экен. Силер көрүп тургандай, демек ургаачылары канчалык эркектери түстүү болсо, көркөмдүү, чоң болсо, демек ургаачылар тарабынан ошондой особтор тандалат экен. Мындан сырткары ушул канаттуулар үнүнө жараша дагы, кыймыл аракетине жараша дагы, уя салышына дагы жана башка өзгөчөлүктөрүнө жараша дагы жыныстык тандоодо тандалат экен. Айталы, бул төмөндөгү канаттуулар тропиктик өлкөлөрдө жашаган канаттуулар, булардын сырткы келбетин көрдүңөрбү? Канчалык кооз. Демек, канчалык кооз болсо, ургаачылар тарабынан ошончолук көбүрөөк тандалат дегенди түшүндүрөт. Керек болсо ал сайрап жатканда оозунун ичиндеги ак түстөгү болушу дагы бул анын маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири. Же болбосо бул канаттууга көңүл бөлсөңөр, мунун ургаачысы чет жакта байкап турат. Ал эми эки эркеги болсо өзлөрүнүн ар түрдүү кыймыл аракеттеринин жардамы менен ургаачыга өзүнүн жүрүш туруштарын көрсөтүп жатат. Булардын бардыгы канаттуулардагы жыныстык тандоого негиз болуп эсептелинет. Канаттуулардын көбөйүшү өрчүшүндө уя салуу дагы өтө маанилүү. Адегенде эле алар уя салуу үчүн жерди тандап алышат. Мисалы, бул куркулдайдын уясы канчалык өзгөчөлүү экендигин көрүп турасыңар жана өтө кылдаттыкты талап кылган чыгармачылык деп айтсак болот. Куркулдай адатта ушул суунун үстүнө уясын салат жана уясынын тешикчесин көрдүңөрбү, ылдый каратылып турат. Бул эмне дегендик? Демек, ушул жумурткадан андан ары канаттуунун өсүп жетилиши үчүн нымдуулук көбүрөөк талап кылынат. Ошондуктан булар адатта суунун жээктерине, суунун үстүлөрүнө уя салышат. Ал эми бул бычмачы чымчыкка деле көңүл бөлгүлө, чоң жалбырактарды алып, аларды ушул өсүмдүктүн бутактарынын жардамы менен тигип, анан ичине олпо катмарды түзүп, анан уя салышат. Же болбосо бул зимородка деп аталган чымчыкка көңүл бөлсөңөр, кадимкидей эле жаракаларга, жардын бурчтарына касып, анан ичине уя салып тиричилик кылышат. Бул кадимки эле бизге тааныш тоңкулдактар ушул дарактардын коңулдарына өзлөрүнүн уя салып, анан ошол жерде балапандарын чыгарышып көбөйүшөт. Мындан сырткары бизге өтө белгилүү болгон чабалекейлерге көңүл бөлүп көрөлү. Чабалекейлер булар өзлөрүнүн шилекейинин жардамы менен топуракты тоголоктоп, анан ошол тоголок топурактарды бири-бири менен бириктирип, төмөндөгүдөй уяларды салышат. Бул болсо жээк чабалекейлер. Башкача айтканда, алар ушул жарларга, суунун жээктерине топтоо менен уя салып жашашат. Уянын тереңдиги болжол менен 1-2 метрге чейин барып, анан түбүнө уя салып ошол жерде көбөйүп өрчүшөт. Же болбосо бул фламингонун деле уясынын өзгөчөлүгүнө көңүл бөлсөңөр, баткактан жасалган, же болбосо өзгөчө чыгармачылык талап кылган бул мешчи чымчыктын уясына көңүл бөлсөңөр, кадимкидей үлүлдүн раковинасы сыяктуу буралып,
анан имерилип келип анан сыртка чыгып атат. Эң башкысы уядагы маанилүү шарт же болбосо талап бул уянын ичиндеги жылуулуктун кармалышы. Мисалы сырттагы температурага салыштырмалуу уянын ичинде температура бир топ жогору болуш керек. Экинчи кезекте канчалык уя бийик болсо, ошончолук ал жердеги балапандардын өсүп жетилиши үчүн коопсуз жагдай түзүлөт десек болот. Ошентип ургаачыларын тапты. Көбөйүүчү, өрчүүчү жерге көчүп барды. Уясы салынган соң андан ары уруктануу жүрөт. Уруктануу жүргөндөн кийин ургаачы организмде ушул жумуртка клеткасы андан ары өрчүп жетиле баштайт. Азыр биз сүрөттөштүн жардамы аркылуу уруктанган жумуртканын өрчүшүнө назар салып көрөлү. Уруктануу ушул жумуртка түтүгүнүн баш жагында куйгуч сымал жеринде жүрөт. Уруктангандан кийин жумуртка андан ары ушул түтүк аркылуу жыла баштайт. Түтүкчөнүн баш тарабында ушул жумуртканын сарысы, анын үстүндө түйүлдүк диски же болбосо түйүлдүк жалпагы деп коебуз. Ошол болот, дайыма өйдө жакты карап турат. Андан кийин ал жумуртканын сарысынын сыртынан кабык каптала баштайт. Андан соң анын сыртынан калың кабык же болбосо белок капталат. Белок дагы бир нече катмарлардан турат. Андан кийин белоктун сыртынан эки жука кабыкча же болбосо калың кабыкчанын алдындагы кабыкчалар кетет. Андан соң эки кабыкчанын сыртынан калың кабыкча менен капталат. Демек, силер көрүп тургандай, түтүк аркылуу улам ылдый жылган сайын ушул түтүктүн керегесиндеги бездүү клеткалардан бөлүнүп чыккан суюктуктун таасири астында ушул жумуртканын кабыкчалары улам калыңданып, жумуртка жетилип жүрүп отурат. Качан клоакага жакындап калган маалда ал толук мындай жетилген абалга келет дагы сыртынан катуу кабык менен капталып калат. Эми биз жумуртканын түзүлүшүнө жакындан көңүл бөлүп көрөлү. Бул сыртындагы катуу кабык. Негизги бөлүгүн бул акиташын түзөт. Демек, андан сырткары магнийдин, фосфордун жана башка органикалык заттардын калдыгы түзөт. Булар негизинен ушул түйүлдүк өрчүп жаткан мезгилде ушул катуу кабыктан туздарды алат. Ал өз кезегинде сөөктүн, кан тамырлар системасынын калыптанышын шарттайт дагы. Натыйжада улам түйүлдүк өскөн сайын катуу кабык ошончолук борпоң, морт боло баштайт дагы. Качан түйүлдүк жетилип бүткөндөн кийин ошол жумуртканын катуу кабыгын жарып чыгууга оңой болуп калат. Анын алдында астыңкы челдер кетет, биринчи жана экинчи чели кетет. Ушул биринчи жана экинчи челдин ортосунда аба камерасы болот. Түйүлдүк өрчүп, ушул жумуртканын катуу кабыгын жарып чыкканга чейин ушул камерадагы аба менен дем алат дагы, анан сыртка чыгат. Демек, түйүлдүктүн өрчүшүндө бул аба өтө маанилүү экен. Бул жипче жумуртканын сарысы менен ушул кабыктын экинчи челинин ортосундагы белоктон турган жипче, халаза деп аталган белок. Бул буралууга жөндөмдүү. Кандай жумуртканы бурсак дагы ушул жипчеси буралып, дайыма түйүлдүк дискин жумуртканын өйдө тарабын көздөй алып турат. Эгерде ушул жипче үзүлүп кетсе, анда жумуртка сасык болуп, андан түйүлдүк чыкпай калат. Бул болсо түйүлдүк дискасын көрүп турасыңар. Бул белогу өз кезегинде азык заттын булагы, бирок эң негизгиси суунун булагы болуп эсептелинет. Ал эми түйүлдүктүн орган клеткаларынын, ткандарынын өрчүшү үчүн жумуртканын сарысы бул негизги запастык азык заттын ролунда. Эми биз силер менен азыр жандуу тасманын жардамы аркылуу тооктун жумурткасынын өрчүшүнө назар салып көрөлү. Алгач жумуртканын түзүлүшүнө кайрылып алалы. Жумуртка сыртынан калың кабык менен капталган. Негизги бөлүгүн акиташтан турат деп айттык. Анын ичинде белок бар. Белок суунун булагы болуп эсептелинет. Мына сырткары түйүлдүк бир нече кабыкча менен капталган. Мисалы алантоис бул сырткы чөйрө менен газ алмашууну жөнгө салса, ал эми жумуртканын сарысынан түйүлдүк запастык азык заттарды алат. Түйүлдүк амнион деп аталган суюктуктун ичинде жатат. Ал өз кезегинде коргойт. Азыр биз тооктун жумурткасынын өрчүшүнө көңүл бөлөлү. Толугу менен 21 күндүн ичинде тооктун жумурткасынын өрчүшү жүрөт экен. Алгачкы убактарда ушул түйүлдүк дискасында борбордук сызыкча пайда болот дагы. Анда түйүлдүк жалбыракчалары эктодерма, эндодерма, мезодерма пайда болот дагы. Алардан ички органдар калыптана баштайт. Мисалы, эндодермадан, мезодермадан, эктодермадан силер кандай органдар калыптанаарын силер билесиңер.
эктодермадан айталы нерв системасы калыптанат дагы. Алгачкы убактарда хорданын үстүндө орун алат да, кийин хордасы омуртка тутуму менен орун алмашат. Силер көрүп тургандай, түйүлдүктүн өрчүшүнүн 7-күнүндө алардын тумшуктары пайда болуп, кадимкидей куш жүндөрүнүн ордулары дагы пайда болуп баштагандыгын көрүп турасыңар. Өзгөчө жырткыч канаттууларда алардын тырмактары ушул түйүлдүк мезгилинде эле бир топ өөрчүйүп, кайсыл түргө мүнөздүү болсо ошол түргө мүнөздүү белгилер, органдар пайда боло баштайт. Ошентип 13-күндө алардын түктөрү дээрлик денесин каптап калгандыгын көрүп турасыңар. Бирок убакыттын өтүшү менен улам алардын түйүлдүгүнүн өөрчүшүнүн мезгили бүтүп, сыртка чыгаар мезгили жакындаган сайын бул жөөжөлөр же болбосо балапандар ошол жумуртканын ичине батпай баштайт. Бирок алгачкы убактарда булар биринчи кезекте ушул кабыкчанын астындагы челди жарып, анан аба камерасындагы аба менен дем алат дагы. Мынакей. Анан ушул жумуртканын катуу кабыгын жарып сыртка чыгышына болжол менен бир нече сааттан бир нече күндөргө чейинки убакытты өз ичине камтыйт экен. Жалпы эле канаттуулар өз ара 2 топко бөлүнөт. Башкача айтканда, ушул жумурткадан чыккан балапандардын абалына жараша канаттууларды дагы топторго бөлүп коебуз. Айталы, мисалы, биринчи топтогу канаттуулардын балапандары жумуртканы жарып чыкканда эле жандуу болуп, энесине ээрчип кетет. Башкача айтканда, жетилген абалда десек болот. Ал эми ага салыштырмалуу айрым балапандар, айталы өзгөчө жырткыч канаттуулардын балапандары өтө мажүрөө келет. Булардын жүндөрү дагы толук өөрчүгөн эмес, денеси кыпкызыл болуп, көзү ачылган эмес. Жана ошондой эле булар өз алдынча басып тиричилик да кыла алышпайт. Буларды узак убакыттарга чейин кам көрүп, багуу жүргүзүлөт. Канаттуулардын жер алмашуусуна жараша аларды дагы бир нече топторго бөлүп коебуз. Мисалы, дайым эле жыл мезгилдеринин бир убагында бир эле жерде тиричилик кылып, жашоосун өткөрө бербейт. Айталы, жергиликтүү канаттуулар. Буларга кыргоолдор, чил, уларлар, кызыл канаттар кирет. Жергиликтүү канаттуулар деп өзү эле аты айтып атат. Башкача айтканда, мында канаттуулар белгилүү бир жерде жашайт дагы, бирок жыл мезгилдеринин өзгөрүшүнө жараша тоолуу аймактарда бирде тоонун этегине түшүп, бирде мисалы жайкы күндөрү тоонун чокусуна чыгып, ошол азык затын болушуна жараша жер которушат. Бирок бир эле аймактарда тиричилик кылат. Ал эми өткүн канаттуулар. Булар биздин чөйрөдө жашашпайт, бирок түндүктөн түштүктү же түштүктөн түндүктү карай өтүп бара жатканда кайрылып биздин жерге эс алып, бир нече күндөргө жашап, андан ары кайра учуп кетишет. Буларга боз каз, кыл куйрук, өрдөк, карабоор жана тарсылдак чүрөктөр кирет. Мындан сырткары баарыбызга белгилүү болгон келгин канаттуулар. Бул канаттуулар жаздын келиши менен эрте жазда учуп келишет дагы, биздин аймактарда, жосо белгилүү аймакта көбөйүшүп, өөрчүшүп, анан күз келгенге чейин өзлөрү запастык азык заттарды топтоп, анан күзүндө топтоо менен башка жылуу аймактарга учуп кетишет. Демек, мындай канаттууларды биз келгин канаттуулар деп коебуз. Буларга орок тумшук, чулдук, торгой, көк карга жана башкалар кирет. Эң башкысы канаттуулар жер алмашкан маалда же жер которушканда, миграциясында, жаратылыштагы ар түрдүү, мисалы, дарыяларга, токойлорго карап, ошондой эле жылдыздарга карап багыт алышат. Эми биз силер менен жогорудагы маалыматтардын негизинде кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Эмне себептен канаттуулар сойлоп жүрүүчүлөргө салыштырмалуу аз төлдөшөт деп ойлойсуңар? Биринчиси учкандыгы үчүн, экинчиси жылуу кандуу болгондуктан, үчүнчүсү тукумуна кам көргөндүктөн, төртүнчүсү жумурткалары татаал түзүлүштө болгондуктан деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, эмне себептен канаттуулар сойлоп жүрүүчүлөргө салыштырмалуу аз төлдөшөт деп ойлойсуңар? Анда силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул үчүнчү экен. Башкача айтканда, тукумуна кам көргөндүктөн булар аз төлдөшөт. Мисалы, сойлоп жүрүүчүлөрдөн айырмаланып, булар уясын салып атат, андан кийин баласын багып атат, баласына кам көрүп, ал учуп кетишине дагы жардам берип, үйрөтүп. Демек, сойлоп жүрүүчүлөргө салыштырмалуу тукумуна кам көрүү алда канча алдыда экен. Ошондуктан булар адатта аз төлдөшөт. Эми биз силер менен сабактын жүрүшүндөгү терминдерге токтолуп коелу. Моногамия. Моно грек тилинен которгону бир дегенди түшүндүрөт. Бир үй бүлө түзүүдө бир гана эркек жана ургаачы организмдер катышат. Мисалы, буларга аккууларды киргизсек болот, же болбосо бүркүттөр деле. Адатта моногамиялуу
организмдер. Булар бир эле түгөй менен жашашат дагы, өлөр өлгүчөктө ошол түгөй менен көбөйүп, өрчүп, бир нече тукум калтырышат. Ал эми булардан айырмаланып, мисалы полигамия, поли грек тилине которгондо көп сандаган дегенди түшүндүрөт. Үй бүлө түзүүдө бир жыныстагы организм башка жыныстагы бир нече түгөй күтөт. Башкача айтканда, көбөйүү мезгилде гана жыныстык тандоонун негизинде белгилүү бир түгөй күтүп, анан тукум калтырып, кайра кийинки көбөйүү мезгилине келгенде башка түгөй күтөт. Ошентип балдардын бесилер менен бөңкү салактын жүрүшүндө канаттуулардын көбөйүшү, өрчүшү жана жыл мезгилдерине карата канаттуулардагы жүрүм-турум өзгөрүүлөрү тууралуу маалымат алдык. Сабакка көңүл бөлгөнгөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.